улуттук суусундукту ушу таанытайын деп ушул жерден баштап калдым. Максаты саясатка аралашуу эмес, билим алам деген болуш керек да. Ушу биздин бозо пандемияга аябай жана иммунитет түшүп кеткенге аябай жакшы экен. Жашооңдун 1-2 жылын жакпаган нерсеге коротуп, бул анча туура эмес да. Турцияда кимдер кандай жашайт, экономикасы кандай, биякта ала турган зарплата кандай. Жылдан бери бияктамын. Мындай башкача бир көз карашта болуп калдым да. Сыртка барып иштеп келген жакшы. Бул бир тажрыйба. Достор, бул кадимки эле бозо Анталия шаарына сатылат. Ушул бозону алып келип Türk eline tanıt atkан биздин каарманыбыз менен сүйлөшөбүз. Махабат Айбашева эжебиз. Абдан даамдуу экен. Рахмат сизге. Махабат айым, мына сиз Анталияда уюштуруучулук менен анан ушул биринчилерден болуп Анталияга ушул биздин улуттук суусундуктарыбызды, улуттук колоритибизди таанытайын деп аракет кылып жүрөт экенсиз. Бул жакка келгениңизге канча болду? Анан bu işti aşırı kimin ideyası? Ben 2013 жылы биринчи жолу Түркияга келген, кадимки мигрант катары кары картаңдарды багып иштегенбиз. Андан кийин ушул өзүнчө бир кыялымда бар болчу, ушу бир иш ачсам, Кыргызстандан ачсам деп ойлочумун, бирок ушул жака келип анан ушу Анталиядан ушул идея мен өзүмө келди. Şu ısık yer da bu yak aybay жайдын күнү туризм, отелдерде аябай көп келет. Анан ошо улуттук суусундукту ушу таанытайын деп ушул жерден баштап калдым. Жүрүңүз анда ошону бизге кененирээк айтып берсеңиз, бул жакка отуруп алалы. Бул жакка отурасыз. Кыргыздардын бозосу менен максымын бул жактагылар кандай кабыл алды? Түрк туугандарыбыз да, Türk tuğanlarımыздın көбү максымды жакшы кабыл алган жок. Себеби бул кычкыл бир даамы бар экен деп. Бирок биздин Кыргызстанда жашап иштеп келген түрктөр аябай жакшы көрүп, 10 литрлеп заказ менен алгандар да бар. Бирок Кыргызстанда жашап келген түрктөр, ама бияктагы түрктөр болсо жакшы көрүшпөйт. Бияктын өзүнүн бозосу бар. Ал бизде болсо алкол кошобуз да огут менен, биякта болсо жүгөрүнүн өзүнөн эле жасашат экен, таттуу. Биздикине такыр окшобойт, биздики баары бир башкача. Кечеги жылы пандемияда аябай жакшы саттым мен. Ушу биздин бозо пандемияга аябай жана иммунитет түшүп кеткенге аябай жакшы экен. Geçeki жылы көп биздин өзүбүздүн кыздарыбыз бу Ак деңизде анемия деген аябай эметиптир да, эми өнүгүпмындай. Ошон үчүн биздин кыздар грипп болушту, пандемияда вирус болушту. Ошолор сатып алып, ушу канча дарыларды алсак дагы эчтеке биздин иммунитетибиз көтөрүлгөн эмес, бирок сиздин бозоңуз бизди аябай көтөрдү деп 5 литрлеп, 10 литрлеп, жумасына 5 литрлеп ичкен кыздарыбыз бар. Өзүбүздүн кыргыздар аябай сүйүп, анан бозону жакшы ичишет. Кензем эже, баягы жасалуу процесстери кандай болот? Ошончо көлөмдөгү бозону кайсы жерге алып барып жасайсыздар? Эми биздин бул жерде өзүбүздүн цехыбыз бар. Ал жерде мен жалгыз иштебейм. 3 адам менен иштешебиз. Бир эле чоң цехти алганбыз. Бирөөсү ирандык бала Мейсем Карим, бириси дагы Салих уулу Чабышоолу Хусин деген аби менен үчөөбүз. Ал мисалы үчүн үстүңкү этажды алар иштесе, мен астында цехте, ал жерде жалгыз эле бозо максым чыкпайт. Таттууларга басым, Ирандын таттуулары да чыгат. Достор, биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Сиздерге жана Стамбулда эмгектенип ушул жактан бизнес түптөгөн биздин
каармандарды көргөздүк. Эми болсо Стамбулга келип окуйм дегендер деги эле ушул Турцияга келип, ар кайсы программалардан келип окуйм дегендер үчүн дагы бир мындай айтсак лайфхак. Себеп дегенде бул жакта ошол Коnya шаарында окуган магистрант Асель Акмат менен Маегиз улантабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Деги эле ушул Турцияга келип окуйбуз деген жаштарга сиздин кеп кеңешиңиз, өзүңүз кантип келип калдыңыз, анан кайсы университетинде, кайсы бөлүмдө окуп атасыз? Жакшы. Мен өзүм Түркиянын Коnya шаарында жайгашкан Селчук университетинде окуйм. Радио, ТВ жана кино бөлүмүндө. Бул жака негизи Түркия стипендиялары деген программа бар. Ошол стипендия аркылуу келгем. Ал жыл сайын окуучуларды, студенттерди кабыл алат. Ал программа буюрса бул жылы дагы 10 январда башталды каттоо. Буюрса 20 февралга чейин уланат. Азыркы бизди көрүп жаткан жаш досторду мына ушул программага катышып, эгерде Түркияда билим алууну кааласа, мындай өздөрүн сынап көрүүгө албетте чакырам. Анткени бул абдан бир жакшы мүмкүнчүлүк. Түркияда акысыз билим алып, негизи эле ушул Түркиядан башка маданияттагы, башка жактагы улуттагы адамдар менен таанышып, достошууга, ошондой эле кийинки келечегиндеги нетворк үчүн бул абдан бир жакшы бир мүмкүнчүлүк болуп эсептелинет да. Көпчүлүк студенттер айтышат да, Түркия бурслары ошол программага мындай Кыргыз Түркманашыл университетинде окугандар, анан Ататүрк Алатау университетинде окугандар гана тапшырууга мүмкүнчүлүк бар депчи. Канчалык туура, кимдер тапшыра алат, эмне документтер керек, жана ушул жака окуйм деген студент кандай талаптарга жооп бериш керек? Бул жакта тапшырам деген студент негизи бир гана каалоо болуш керек. Анан кийин ошондой эле кандайдыр бир мындай саясатка өтө эле кирип кетпеген, мындай максаты саясатка аралашуу эмес, билим алам деген болуш керек да. Эгерде ошондой болсо, билим алам деген болсо, анан башка маданият менен таанышам деген болсо, студенттер үчүн бул программа эшигин ачып, баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Түркия менен Кыргызстандын билим берүү системасы эми четтеги адамдарга белгилүү, бирок биз алардан ала турган нерселер кандай, айырмачылыгы? Эми Түркиянын билим берүү сапатын, билим берүү деңгээлин албетте мен Америкага барып же Европага барып окуп көргөн эмесмин. Бирок мен ойлойм, баары бир Европанын, Американын билимине жетпесе керек деп. Бирок Кыргызстандын билим деңгээлинен албетте өйдө деп ишенимдүү түрдө айта аламын. Анткени эң эле биринчи кезекте коррупция жок. Өзүм дагы Бишкекте бакалаврды Кыргыз Түркманас университетинде окуган үчүн ал жакта дагы өзүңөр жакшы билесиңер, коррупция таптакыр жок. Баары өзгөчө менен окуйт, баары канча диплом алабы, эмне бардык сынактарды өзгөчө менен тапшырат. Эгерде тапшыра албай калса өтпөй калат. Өтпөй калгандар дагы 1 жылга калат, кайра 2 жылга калат. Ушинтип атып, сөзсүз түрдө өзүнүн мындай эмгеги менен тапшырып өтүшү керек да. Ошол себептен эң биринчи эле кезекте коррупциянын дагы албетте көптөгөн мындай үйрөнө турган тараптар бар. Мисалы бул жакта студенттерди атайын сынак менен киргизет, мамлекеттик университеттерге тапшырыш үчүн. Ошол сынактарды балдарына жараша дагы мындай башка шаарларга мындайча айтканда чачат да. Ошондуктан мисалы Стамбулда жашап чоңойгон студент мисал кылалы, азыраак балл алып калды. Андай кичинекей шаарларга жиберет. Эгерде бир Түркиянын бир кичинекей шаарында же кыштагында окуган бир студент аябай чоң балл алды, сынакка кирип туруп, ал жерден дароо ал Анкарага же Стамбулга же чоң шаарга, Коnya сыяктуу же болбосо жана башка Измир сыяктуу шаарларга өтүшү мүмкүн да. Ошентип балына жараша, ошондой эле университеттин рейтингине жараша, ошондой эле бөлүмүнүн дагы деңгээлине жараша, айтор ар кандай тармактарга, ар кандай багыттарга карата университеттерди тандашат. Ошондой эле студенттер ошого жараша дагы өздөрүнө жаккан же болбосо өздөрү каалаган, ошондой эле өздөрүнүн баллы жеткен сөзсүз түрдө ошол бөлүмгө тапшырып, окуп, кийинки келечек. Жогоруда жана айтпадыңызбы, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар деп. Ушул программа менен тапшырып аткан студенттерге мындай түрк тилин билүү абзелби, ал канчалык мындай айтканда орусча айтканда мешать этет ошол нерсечи? Тоскоолдук жаратат, Бул
мен окуп жаткан Түркия стипендиялар программасына негизи эле түрк тилин билүү зарыл эмес. Эгерде сиз түркчө билбесеңиз, анда сиз бул жака келип 1 жыл даярдоо курсун окуп, тагыраагы 9 ай түркчөнү мыкты деңгээлде өздөштүрүп алсаңыз болот. Эгерде сиз түркчө билген болсоңуз, мисалы мен мурда дагы Кыргыз-Түркманас университетинде окуганым үчүн, түркчө билгеним үчүн мен эми 1 жыл убактымды кайра түркчө окуп кетирбегеним, мындайча айтканда, туура да. Бирок ошол эле ошого жараша сынак да алынат. Эгерде түркчө билсеңиз деле, эгерде сынактан өтпөй калсаңыз, сиз сөзсүз түрдө кайра башынан 1 жыл түркчө окушуңуз керек болуп калышы дагы мүмкүн. Ал университеттерге жараша. Бирок менин сертификатым болгон үчүн түркчө билет деген манастан алган. Ошол сертификат менен мен бошотулдум да. Түркчө окуган жокмун бул жактан. Дароо эле сабактарды башталды. Сиз журналистика багыты боюнча магистранtsыз. Бул жакта ошол Конядабы же азыр Стамбулдабызбы? Стамбулданбы? Телеканалдарына же бир ушул медиа басмаларына барып көрдүңүзбү? Ооба, кызыгып кандай? Ушул жакта иштеп калууга мүмкүнчүлүк барбы? Менин оюмча калуу болсо сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүктөр, сөзсүз түрдө жолдор ачылат да. Болгону менин оюмча калуу болуш керек. Бирок ошондой эле билбейм, мен мурда болгондо мындай мынчалык патриот эмес белем, бирок ушул Түркияга келгенден баштап Кыргызстанды мен кайра башынан тааный баштадым да. Мен Кыргызстандын ичинде жүргөндө Кыргызстанды тааныбай эле жүрө бериптир мен. Бул жака келгенде Кыргызстан менен кайра жаңыдан таанышып, мындай башкача бир көз карашта болуп калдым да. Ошол себептен дагы мүмкүн болушунча алган билимди Кыргызстанга эле жумшагым келип жаткандай. Ооба. Бирок эми баарын убакыт көргөзөт. Жогоруда сиз сурап калдыңыз, практика деп. Биз 2017-жылы Түркиядагы эң мындай алдыңкы медиа агенттиктердин бири Анадолу агенттигинде биз 1 ай стаж өткөнбүз. Ал жактан ошол агенттикте ушул Түркиядагы адашпасам 80ден ашуун телеканалга, медиа багытындагыларга кабарларды ошол агенттик мындайча айтканда таркатчу да. Ошол жерде болуп, мындай ошол жерден абдан көп тажрыйба, мүмкүнчүлүктөрдү көрө алганбыз. Андан кийин дагы бул жактан тааныштар аркылуу жана башка ар кандай медиа жаатында иштеген биздин тааныштар аркылуу ушул жактагы медиаларга дагы албетте барып көрүп, ал жакта кандай иштейт, ичинен көргөнгө аракет кылдык. Албетте чоң эле айырмачылыктар бар. Бирок ошого жараша эле, мисалы, менталитетке жараша дегендей өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Түшүнүктүү. Соңку суроо, акыркы суроо, соңку суроо. Ушул студент болуп чет өлкөгө кетебиз, Түркияга келебиз деп аткан биздин кыргыз жаштарына, студенттерине сиздин сөзүңүз. Бул жака келгиси келген жаштарга сөзсүз түрдө кыялдар орундалат демекчимин. Көбүрөөк жакшы, позитивдүү ойлонгонго аракет кылсаңар эле, албетте аракет кылсаңар сөзсүз түрдө кыялдар орундалат. Бирок мен айтат элем, Түркия менен гана чектелбегиле деп. Корея, Жапония, Америка, Европа жана башка балким таптакыр бир биз билбеген башка өлкөлөр болобу. Ошол башка өлкөлөргө дагы аракет кылып көргөнгө чакырамын. Бирок кайсы өлкөгө барбаңыздар, биринчи ошол өлкө жөнүндө сөзсүз түрдө маалымат алып алыңыздар. Анткени баргандан кийин силерге жакпай калышы дагы толук мүмкүн. Анткени мен Стамбулга ушул жака окуйм дегенге чейин мен Стамбулга бир канча жолу келип, чын эле жагабы деп сезип көргөм да. Анткени бул мен үчүн абдан маанилүү болчу. Анткени 1-2 жылды жакпаган жерде өткөрүү менимче бул жашооңдун 1-2 жылын жакпаган нерсеге коротуу бул анча туура эмес да. Анча эмес, таптакыр эле туура эмес болсо керек. Ошол үчүн дагы эгерде сиз Америкага барыңыз келсе, кээ бир адамдарга балким Америка жакпашы мүмкүн. Ошол үчүн жакшылап бир изилдөө жүргүзүп, анализ жүргүзүп, чындап кайсы өлкө жагат, мүмкүн болушунча эгерде окугандан мурда кандайдыр бир иш-чаралар болобу, же фестивалдар болобу, барып катышып, сөзсүз түрдө көрүп, анан ошого жараша бир мамлекетти тандасаңыз өкүнбөйсүз деп ойлоймун. Түшүнүктүү. Асель, сизге чоң рахмат. Дагы Кыргызстандан ушу студент болобуз деп аткан жаштар дагы сизде болуп баягы тилеги орундалып, сиз айтмакчы Түркия менен чектелбей башка мамлекеттерге дагы барып, Албетте. сизде болуп билим алып, Кыргызстанга келип билиммен жумшасын. Рахмат. Албетте. Достор, эгер сиздер жакын арада Анталияга келе турган болсоңуздар, өзөкөбүз даярдаган Сайнеке апа деген
бозону буюрса маркеттерден көрүп калышат э. Кудай буйрса. Буюрса маркеттерден көрүп калышат. Азыр деле сатылып атат жакшы. Азыр бул Бишкек кафе 3 жылдан бери тынымсыз сатып келет. Мисалы үчүн мен бир жума алып барбай калсам, мени менен кадимкидей эле эметет да, алып келбейсиңби? Группалардан дагы мен ушу өзүм эметем, кубанам ушу. Ай, ушу Махабат эже Сайнаке апанын бозосундай болобу? Бозоңузду сагындык, эжеке качан чыгарасыз деген менин кардарларым бар. Эми келиңиз, бир күндө орточо эсеп менен канча литр сатасыздар, анан канча сомдон болуп калат? Жайкысын. Эми бул максымдын литри Кыргызстанда арзан болуш керек. Биякта болсо эми доллар көтөрүлгөнүнө карата 10 лира, 13 лира. Башында 10 лирадан кетип атчы оптовый баасы. Азыр 13-14кө чыгардык. Ошондо 140 сомду түзөт. Менин берген баам. Бирок мындай менин уште кардарларыма аларга 20дан эле сатам. Ошондо литри 20 сом. 200 сом биздин сом менен. Кафелер, уже көнүп алган адамдар өздөрү эле чалып, монча литр даярдап койчу деп, бул күзүндө дагы уйгум чыгарттым. Кыргызстандан таза кымыз алдыртып, аны Аланияга алып барып, бир фестиваль болду Аланиянын мэри менен. Ошол жерден ошо бекер тараттым, бирок аябай ошо мэриясы жакшы көрүп, ушу кымызды ушу биздин түрк элине тааныттың деп бизге жакшы грамоталарды, сыйлыктарды берип, жакшы фестивалда жакшы иштерди, иш-чарага катыштым. Мен аябай кубанычтамын ошо иш-чарага катышканыма. Жалгыз эле Түркия эмес, Кыргызстанга барып дагы бул ишимди токтотпой, ошол жака ушу филиалын ачсам деген жакшы бир проектилеримди да жазып койгонмун. Кыргызстанга барсам сөзсүз бир чоң маараке өткөрүп, бул ишти дагы чоң эмелерге жеткирем деген ойдомун мен. Мен эмнеге Анталия, эмнеге Турция? Мен бияка окуганы келгем. Биякта Гази университети, илетишим факультети, коммуникация факультети, радио, телевидение, кино бүтүрдүм. Анын аркасынан магистратурам кылдым. Ал убакта кызым да келди. Кызым да биякта РЖС университетинин программистка бөлүмүнө бүтүрдү. Ошо боюнча эле биз биякта калып калдык. Мындан мурун Анталияда болчумун. Анталияга келгеним 3 жыл болду. 3 жылдан бeri Анталиядамын. Биз бияка медицина боюнча иштеп калганым, студент болгондо биякта иштеш керек. Университеттин эмелери, мен биякта платный окудум, акчасын төлөп окудум, анын акчасын төлөш керек, биякта жашаш керек. Ошондо иштеп атканда ошо альтернативный медицина жагына өтүп кеттим. Ошо боюнча эле ошол жакта иштеп калдым. Бул тармакта өзүмдү аябай жетиштирдим. Бул тармакта ошончун бир ошондой альтернативный эл аралык коом курдук. Бул коомдо өзүңүз көргөндөй ар бир өзүнүн эмесинде, сферасында жеткиликтүү тераписттер бар. Көбүнчөсү түрк боздоштор. Түрк боздоштор менен дагы көбүрөөк иштейбиз, бирок биздин каалообуз биздин өзүбүздүн жердештерибизге да кызмат көргөзсөк жакшы болот. Бул бизге эң жок дегенде айда бир жолу, жумада бир жолу келип бизден поддержка алып турушса жакшы болот. Анткени биз психологический жагынан да жардам болобуз да. Бияка эң көйгөйдүү маселе биринчиси виза. Мыякта түркчө чалышма изин деп коебуз. Чалышма изин, анан отурма изин, эки түр эме бар, разрешение. Отурма изин болуп келгенде жөн эле бияктан аз акча менен страховка кыласың, анан биякта жашаганга сага разрешение берет. Бул иштегенге разрешение эмес да. Муну менен иштей албайсың. Экинчиси чалышма изин деп коет, бул иштегенге разрешение. Иштегенде разрешение болгондо ал деген эме кылат да.
страховкам бар. Страховка менен больницага барып контролдоруңду кылсаң болот, зарплатаң болот. Эми гарантия болот да жашооң. Ал чалыш мезин болбогондо оор болуп калат. Азыр Турцияда чалыш мезин чыгарган биз келген жылдан бери эле оор. Өзүңдүн профессияң боюнча чалыш мезин чыгара албайсың. Бир адвокат боло албайсың, бир доктор боло албайсың, биякта доктор болуп иштей албайсың. Бир военный болуп иштей албайсың. Ал профессиядагыларга уруксат берилбейт. Азыр бизге уруксат берген себеби бир эменин жанында эле эмеде жанагы каргандарга карап, балдарга карап, үйдө жардамчы. Ошого эле разрешение беришкенде ошону эле ала алабыз да. Өзүңдүн профессияң боюнча иштей албайсың. Мисалы үчүн келип бир журналист болуп или дагы башка профессияларды биякта эмете албайсың. Чоң фирмага иштеш керек, анын да требованиясы көп. Жылдык доходу мындай болуш керек деген эмелер бар. Анан кийин 5 местный жергиликтүү 5 ишчинин сигорта страховкасы болуш керек. Ошондон кийин анан разрешение беришет да. Анан сен тигилерге караганда, ошо 5 кишиге караганда 2 зарплата көбүрөөк алышың керек. Ошондо куралдары бар да. Эң оңою бизде ошондой болот. Же биякта үйлөнүп калыш керек. Кыздар, келиндер. Ошо 2-3 түрдүү эме бар. Эң кыйналган эмебиз ушул вопрос. Турцияда кимдер кандай жашайт, экономикасы кандай, биякта ала турган зарплата кандай. Мен азыр 1 жыл эле болду бул коомдо иштеп атканым. Мекендештер менен, биздин мекендештер менен көп байланышта эмесмин. Мындан мурун мени биякта Анталияда анча-мынча тааныйт, анча-мынчасы да тааныбайт. Жакшы жагымда билишет, жаман жагымда билишет деген сыяктуу билип билгендер бар, билбей билбегендер бар, ошол сыяктуу немелер бар. Мен мекендештер менен иштегим келет. Бияка келсе баары бир эме деп коет го, 26 жылдык стаж деп коелу да. 26 жылдык бир билги бар, бириким бар. Биякта биз университетти бүтүрдүк. Кандай эмнелер бар, аз болсо да көп болсо да билебиз. Ошон үчүн келишсе эмне кылабыз деп сураса, туура пикирибизди айтып бере алабыз да. Туура пикирибизди айтып беребиз. Анан көйгөйлөр эмне болсо бөлүшсө, ал боюнча да колубуздан келген жардам бергенге дайыма даярбыз. Өткөндө биякта бир келиндер бар болчу да, бияка келгенде үй жыйнап иштешет. Мен айттым эле, көп жылдан бери үй жыйнап эле иштеп атасың, анын ордуна давайте мындай фирма ачып алалы. Үйлөрдү жыйнаганга сен элдерди бер, ошондой кылып иштешели. Эми дайыма эле ушундай уборка кылып жүрө берет белең десем, ал келин эме дейт да. Бир жерде ырдап, жакшы ырдап эметип коюптур да. Ошо ырдай турбайсың, жакшы ырдай турбайсың деп аябай куттуктап койсом, ал эмне дейт. Мен эмне туалет жууп жүрсөм ырдабайт деп ойлодуң беле дейт. Эми мен антип айткан жокмун да. Ошо туура сөздү айтсаң, тескерисинен түшүнөт да. Ошону туура түшүнсө жакшы болмок да. Биз кыргыз калкы өтө жакшы калкпыз, айкөйбүз, боорукербиз. Бири-бирибиз эми жаман айтсак деле кайра эле кечирип эле бири-бирибиз менен биргебиз. Ошон үчүн дагы бир аз мындай жакшыраак, ынтымактуураак болсок, бири-бирибизди дагы түшүнсөк, алыс жерде жүргөндө эми алыс жерден жүргөндө мындай душман эмес дос болсок дагы жакшы болот да. Анткени бизден башка дос жок да. Биз баары бир кыргыздар бири-бирибизге карайбыз. Тиякта кыргыздарыбыз аман болсун. Биякта биз кыргыз мекендештер, мигранттар ынтымакта бололу. Эң негизгиси ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымак болсо баары жакшы болот деп ойлоймун да.